Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан ок атышуу болду. Окуя бүгүн эртең менен Баткен районунун Булакбашы аймагында болгон. Чек ара кызматы берген маалыматка караганда, саат 7 чамасында тажик чек арачылары биринчи болуп ок аткан. Ага жооп катары кыргыз чек арачылары асманга ок чыгарган. Ошол замат эки өлкөнүн тең чек арачылары аскердик позицияга өтүшкөн. Кыргызстандын Баткен областы боюнча чек ара өкүлү менен Тажикстандын Согди областы боюнча чек ара өкүлү телефон аркылуу сүйлөшүп, ок атышуу болгон жерге тараптардын чек ара отрядтарынын жетекчилери жөнөп кетишкен. Деген менен 1 саатка жетпей тажик тарап гранатомет жана миномет менен кайра ок чыгара баштап, жарым саатта атышуу токтогон. Ушул тапта тараптардын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, атышуулардын себептерин тактоо жана кырдаалдын курчушуна жол бербөө иштери жүрүп жатат. Кыргыз-тажик чек арасындагы абал чыңалган бойдон калууда. Эске салсак, 3-июнда ушул эле Булакбашы аймагында кыргыз-тажик чек арачылары атышып, биздин 2 жоокер жаракат алган. Анда Тажикстандын чек арачылары Булакбашы аймагында чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнү кабарланган. Ош областынын Араван районунун Али-Анарова айыл аймагынын жер маселелери боюнча адиси кармалды. Мындай маалыматты УКМК таратты. Ага чейин жергиликтүү тургундардын бири мамлекеттик кызматкерге чара көрүүнү суранып, атайын кызматка арызданган. Ал турак жай куруу үчүн жер тилкесин алып берүү маселеси боюнча оң чечим чыгаруу үчүн андан 300 000 сом талап кылганын айткан. Буга чейин Араван районунун Али-Анарова айыл аймагынын жер маселелери боюнча адиси арыз берүүчүдөн 250 000 сом акча алганын ачыкка чыгууда. Ал өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин ишке ашыруу үчүн жер участокторун трансформациялоо жөнүндө жарлыкка таянып, арыз ээсине жеке турак жай курулушуна жер тилкесин кезексиз берүүнү убада кылган. Мамлекеттик кызматкер 5 күн мурда калган 50 000 сомду алып жаткан жерине колго түшүрүлүп, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Ноокаттагы бала бакчанын терезесинен түшүп кеткен наристеге байланыштуу окуя боюнча текшерүү жүргүзүлүп жатат. Милициядан билдиришкенде, окуя кечээ түшкү саат 12:30 Мирмахмутов көчөсүндө жайгашкан бала бакчада катталган. Бул күнү Ноокат районунун Кеңеш айыл аймагынын Арбын айылынын 25 жаштагы тургуну өзүнүн 4 жашар баласын биринчи жолу бала бакчага алып келип, директоруна тапшырып кеткен. Ал түшкөн мал имараттын 2 кабатынын көчө тарапта караган терезесинен чыгып асылып калган. Аны көрүп калган Исанов айыл аймагынын 67 жаштагы тургуну банкка келип кезек күтүп турган башка адамдар менен биргеликте жерге түшүрбөй кармап калган айтылууда. Бул окуя боюнча балага карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бирок ата-энеси андан өткөрүүгө баш тартышып, бала бакчанын кызматкерлерине доосу жок экендигин билдиришип, арыз жазуудан баш тартышкан. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча бала кулап кеткен бала бакча 2 жылдан бери иштеп келет. Учурда ал боюнча тийиштүү мекеме ишканаларга каттар берилип, текшерүү иштери жүргүзүлүп жатканы маалым болду. Кыргызстан Россияга 25 сотка жакын жерди узак мөөнөткө ижарага берет. Бул тилкелер Бишкек шаарында Жибек Жол жана Керимбеков көчөлөрүндө жайгашкан. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети 1999 жылдын 17 июлунда Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы чек ара кызматташуусу боюнча макулдашуусуна кошумча келишимдин долбоорун карап жана колдогон. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров аталган документтин негизинде Кыргыз тарап Россиянын чек ара кызматкерлерине турак жай, казарма жана башка нерселер менен камсыздоо милдетин алгандыгын айтууда. Россиян чек арачыларына мурда Чүй областынын Новопокровка аймагынан имарат берилиптир. Бирок ал жарактан чыгып калганына байланыштуу башка жерден имарат таап ижарага алышкан. Аларды сатып алуу боюнча бир топ маселе коюлгандыктан Россия жеке тарап менен келишим түзүп, мүлктү алууну туура көргөн. Ушундан улам Кыргыз тарап ал мүлктү кадастрдан каттап, жерди мамлекеттик статуска ээ кылып, анан мүлктү жеке менчикке, ал эми жерди көп жылдык пайдаланууга берүү милдеттенмесин алууда.